Assalamu alaikum, hurmatlı musulmon bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belgilegендей, ümmetke bir fitne bola turgan, ümmetти azgыртып koya turgan nerselerden en başında turgan nerse rızkı meselesi. Allah Teala Kur'an'da estaizu billah Alhaakumut tekâthur hatta zurtumul makabir. Silerdi dünya malı mülk çoğultuğu silerdi kıyrattı, kabırlarda ziyaret kılganlarga çeyin. Başka aytkanda sizler malı mülk çoğultuğu menen dünya toптоо menen alek bolup oturup kabırga barıp kirgeniңерди bilbey kaldыңар dedi. Uşul rızkı meselesi insan enesinin kursağındagı jatkan kezinde ele 3-cü 40 gündük ötken kezde anı Allah Taala belgilengen perişteni dayındap jönötüp oşol perişte insan ali özünün ırkısını oylay alбай turgan dеңгээлдеги bir enenин kursağındagı jatkan kezinde aga 4 nerseni жазып кетет. Oşonun birösü anın ırıskısı. Irıskı albatta sebepler menen kelet. Irıskı talap kılууda biz oşol ırıskının sebeplerini atkarabız. Anan bir kudum senin ırıskını başka biri alıp koya turganday же болбосом ушул нерселерди кылбасаң калып кете турган сыяктуу bir арам жолдор менен бирөөлөрдүн акысына кирип кетүү жолдору менен кылууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Ырыскы ал Кудай Таала тарабынан белгиленген. Ырыскы бүттү, ажал келет. Эгер ырыскысы бүтпөсө, анда ал кайсыл жол менен болсо дагы келет. Ошол ырыскыны деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң коос, эң сулуу жол менен талап кылгыла деп айтты. Окуя катарында Omar ibn Abdulaziz деген эң таква musulmon başçılarının biri. Muna uşunun okuyası al bir günü özünün kaşırın minip kelip meçitin aldına kelip oşol meçitte kirip çıgууну kaalayt dagın meçitin aldında turgan bir beytanış jigitke oşol özünün uloosun karmap turuunu ötünöt. Aşonu karmatıp turup özü meçitke kirip ketip namaz okup kayra çıgıp baratып ойлойт, мен бирөөдү ушундай bir жумушка буйруп койдум эле, ушунун акысын берип коеюнчу деп, эки чөнтөгүнөн 2 дирхам алып чыгат дагы, ошону даярдайт, баратат. Ушул мени улоомду кармап турганын акысын берип коеюн деп. Анан барып берейин деп атканда эле, жакындап барып караса, улоосу турат, улоосунун башындагы жүгөнү, ноктосу дейбиз, ошону баякы ууру чыгарып кетип калыптыр. Анан мейли эми, не болсо болду деп, качырын кармап минип үйүнө барат дагы, үйүндөгү баласына ошол акча берип, базардан барып ушундай сатып келген. Мен ушундай жоготуп койдум деп айтат. Анан баласы базарга барып алып келет. Сатып алып келип туруп атасына бергенде карап туруп айтат: "Эх аттиң, өзүбүздүкү турбайбы бул? Өзүмдүн эле жанагы жоготуп ийгеним турбайбы? Ошону кайра канчага алдың?" дегенде баласы айтат: "2 дирхамга алдым" дейт. Анан айтты: "Адам баласы, ырыскың алдыңа келип турат эле. Кудай Таала жазган ырыскың өз алдыңа келди эле. Ошол ырыскыңды шашып, качып, бекинип, кургап, терде отуруп, адалдан келип турган ырыскыңды арамга айлантырып алдың уурулук кылып. Эми ошончолук машакат чеккенге жараша ашырып ала алган жоксуң. Ошол 2 дирхамдын өзүн эле алдың" деп айтты. Ошондуктан ырыскы талап кылууда албетте себептерин кылабыз. Нан жей турган болсо, жерди айдап, buğdaydı sevip üröndü,
Анан Кудай Таалага тобокел кылып, анан суусун коюп, карап калганы ушундай бир мээнетти кылабыз себепти. Андан кийин ошол буудайды канчалык деңгээлде өстүрүп берет, канча кылып берет, бул Кудай Тааланын колундагы иш. Ал жагын Кудай Таалага таштайбыз. Соода кыла турган болсоңуз, барып товарыңызды алып келдиңиз, базарга койдуңуз. Эми аларман келди сиздин соодаңыз. Эми бул жерде алдап, бирөөгө кетип калат экен, мен алдабасам башка бирөө алдап клиентимди алып коет экен деп, бир жылтыратып сыртын гыш деп койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен гошшана фалейса минна". Ким эгер бизди алдаса, ал бизден эмес деп айтты. Ошондой бир арам жолдорго барбастан себептерин кылып туура аткарган болсок, Аллах Таала ырыскы берүүчү, инсандын ырыскысы жанагы айтканыбыздай энесинин курсагындагы кезинде эле жазылган, белгиленген.